окуу жайлардын келечекте биздин салттуу исламга жакшыраак салым кошуш үчүн бул жыл 7 медресени тандап алып, ошол 7 медресеге жакындан жанашып, бир мадди жактан жардам көрүү маселеси алымдар кеңешинде талкууланып, комиссиянын негизинде өлкөбүздөгү медреселердин ичинен 7 медресени тандап алганбыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Алла субхана ва таала берекелүү икаятында "Кул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун" билген менен билбеген бир болобу дейт. Андыктан ушул биздин мамлекетибизде айрыкча окуу жайларга мамлекет тарабынан кандай көңүл бурулуп келсе, муфтият дагы биз диний окуу жайларга ошондой көңүл бурушубуз керек. Себеп дегенде биздин мамлекетибиздин диний чөйрөдөгү илимий жааттан биздин ушул диний окуу жайлар биздин ушул акыйдабызды, биздин ушул салттуу исламды жеткирүүдө чоң өзүнүн салымын кошот. Келчек урпакка дагы ушул татынакай өзүбүздүн динибизди жеткирүүдө сөзсүз түрдө диний окуу жайлардын салымы чоң. Андыктан биздин ушул борборлук текшерүү комиссиясы жана алымдар кеңеши муфтият өз мезгилинде, өз учурдун талабы болуп, мана алгачкылардан болуп 7 медресени өзүнүн карамагына алып атат. Ошол сиздерде кандай муктаждык болсо, комиссия түзүлүп барып жеринен текшерип, ошол муктаждык болгон нерселерди иреттөө жазып келген. Мана бүгүн ошол сиздерге жетишсиз болгон нерселерди биздин комиссия баардыгы алып, компьютерлерди жана башка эмеректерди бүгүн сиздерге тапшыруу аземи болуп жатат. Эми урматтуу устаздар, урматтуу мүдүрлөр, биз сиздерден көп ишенимибиз бар. Себеп дегенде биздин келечек урпактарыбызды, балдарыбызды жакшы таалим-тарбия жаатында, илим-билим жаатында жакшы тарбиялап берет деген чоң үмүтүбүз бар. Иншалла ошол үмүтүбүздү актап, жакшы бир кызмат кылып бериңиздер. Кудайым буйрса ушул берилген белектерди, нематтарды өз ордуна колдонуп, Кудай буйрса ушул мамлекетке, ушул жалпы динге салым кошобуз. Кудайым буйрса ушул салттуу динди колдогон, жайылткан студенттерди, алымдарды, каарекелерди тарбиялап чыгууга иншалла Кудайдын астыңыздарда сөз беребиз. Иншалла колдон келишинче ар бир мүдүрлөр, ар бир медресе, окуу жай устаздарынын мойнунда чоң бир жоопкерчилик бар. Аллага шүкүр, азыркы диний кырдаалдын жулоону муфтият Азирети муфтийибиз колго алып, башчыбыз, падышабыз менен колго алып жатат. Бул эл ынтымагы, эл биримдиги деп ишенебиз. Алла таалам аракеттерибизге берекетин берсин.